Урматтуу кыргыз элим, жети дуан кыргыз эл ынтымагы. Биз жети дуан кыргыз эл ынтымагынын атынан чечилчү көйгөйлөрдү чечип берүү үчүн президентке кайрылуу жасап атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге азыркы убакта балдарыбызды такыр интернеттен тыя албай калдык. Ошон үчүн бизден сизге болгон сурообуз, талабыбыз бар. Интернетке фильтр коюп бериңиздерди суранабыз. Анткени азыркы жаш муундар ар кайсы нерселерди көрүп алып, аң сезимдери бузулуп атат. Ошолорду туура эстеп атышат. Алар эчтеке түшүнбөгөндүктөн ошондой кылып атат. Биз түшүнүп атабыз, эми ошону биз токтотконго аракет кылышыбыз керек болуп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташриев, ушул көйгөйдү чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Ушу Садыр абабызды президенттикке алып чыгабыз дегенде канча жылдан бери жүрөсүздөр? Ушу Садыр абамдын таламын талашып, канчалаган көйгөйлөрдү айтып, ушу Садыр абама болгон президент болсун деп канча жылдан бери жүрөбүз биз жети дуан кыргыз эл ынтымагы? Биз уже 10 жыл болду бул талап менен келатканыбызга. 10 жылдан бери эле чарылдап чарылдап эле келатабыз, бирок чечилбей келаткан. Эми Кудай буйрса, мына биз көксөгөн дагы оюбузга жеттик. Кудай буйрса, Садыр Нуркожоевичти шайлап алдык. Эми Садыр Нуркожоевич бардык нерсени жакшылап карап берет деген үмүттөбүз. Акты ак, караны кара деп чечип берет деген үмүттөбүз. Эми кыргыз эли эл сүйлөйт, эл чечет деген мына убакыт келди. Иншалла бардыгыбыз өзүбүздүн салымыбызды кошолу, жардам берели, өлкөбүздүн өсүшүнө, кийинки муңдарыбыздын таза болушуна ар бирибиз салымыбызды кошолу. Сиздерде кандай дагы суроо талаптар бар экен? Ошо талаптарыңыздарды Садыр Нуркожоевич агабызга, биздин президентибизге 30 жылдан бери кыйналып келаткан эл журтубузду эми толук жакшы болот дегенге толук ишенебиз албетте. Ооба, ошол ишенич менен ушул азыркы ажообузду шайлап алдык да. Анан Кудай буйрса, эми биздин талаптар көп негизи. Бирок азыркы учурдагы эң көйгөйлүү талаптардан ушу интернетке фильтр коюу, андан тышкары могу базардагы күнүмдүк оокат кылган арендаторларды биздин жарандарыбыздын аренда маселесин азайтып берүүсүн биз суранып талап кылат элек. Ошолорго арендага берген жанагы бизнесмендердинге биздин үнүбүз жетпей атат. Жөнөкөй элдин үнү жетпей атат. Ошону эми Садыр Нуркожоевич, сиз жакшылап чечип берет деген үмүттөбүз. Элдин баары ошол үмүттө. Биз Садыр Нуркожоевич менен чогуу иш алып барабыз. Кудай буйрса жардам беребиз. Иншалла Садыр Нуркожоевичтин колуна кол, бутуна бут болуп, баарыбыз колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Өлкөбүздүн келечегибиз үчүн. Сиз өзүңүз кайсыл неменин жердин тургуну болосуз? Кайсыл жактын тургуну болосуз? Өзүм Нарын шаарынын тургуну болом. Ошол Нарын шаарында жашайм. Атыңыз? Атым Урмат. Фамилия, аты жөнүңүздү айтыңыз? Урматбек Абыласович. Ушунча көйгөйлөрдүн баары сизге элдер айтып атат, элдер ушул талапты сурап атат, Элдер ушул талапты сураган үчүн ушака келип атабыз. Нарындан бери күнүгө мына ушакта жүрөбүз. Элдин талабын коелу, эл сүйлөйт, эл чечет деген мезгил келбеди эми. Элдин талабын чечип бериш керек. Рахмат аба, рахмат.